Бешенесі чоң қашқа. 2 артқы тұяғы ақ, алдыдан 1 тұяғы ақ екен. Торы қашқа Чекиртай. Қашқасы да чоң екен. Тануларынан бері қашқа екен. Алдынан бір таппайса солары. Мәке. Assalamu alaikum dostlar. Улуттук спорт каналынын катталуучулары жана жалпы атыш кооздору. Достор, кайрадан мен Ынтымак айылына келип турамын, Сузак району. Бул жерде мына ушундай болгон жакшы бир өспүрүм тай сатууга чыгып атат. Бул тайды мен былтыры колум кезинде сатып алып келген кезинен бери маалыматым бар. Ошондо көргөмүн сүрөтүнү, портерде жүктөлүп келген. Аны да кошом. Анан бул тайдын азыр мен сиздерге маалыматын алып берсем, бул аябаганда эки тарабы тең, линиясы күчтүү, атактуу маршал үйүрдөн келген тай дечи эле. Мен ээсинен маалыматын алып берейин. Улаш, тайдын маалыматын түпкү тегини тактап кененирээк айтайлычы. Биз эми Нокенден алып келгенбиз бул. Улаш абанын жылкыларынан ата теги энеси бардыгына жооп берип ушуну тандап талаш болуп атып келгенбиз. Автономиянын баласы дечи эле? Автономия ошо менин баласы дешет ага. Биз алып келгенбиз ошоктон. Талаш болуп атып. Анан тактайын десе өзү тактап бар немесин ала берсин. Бизде мына эме жок. Ушул жерден сөзүңү дагы бөлөйүн. Анан тактаганга туура сүйлөгөнгө жанагы өткөндө ат чыгардың Хан Уруктан. Ошол атың тууралуу кичине маалымат айтсаң? Атты ошо Нокенден алып келгем, ошо Хан Уруктан деп келген мага. Бар теги ушу кандап эме болуп талаш болуп менден дагы бир 2-3 адамга колдон колго өтүп талаш болуп өтүп кетти, сатылып. Ошолор те Нокенге чыккан жеринече тактап сүрүштүрүптүр. Барды сүрүштүрүштүр. Чымбы жалганбы дешип эме кылыштыр да. Ошол сыңар эле бул деле тактап алса болот. Бул деле тактап алса болот. Андай бизде жалган айтып бир эме кылып коюшту, бизде эме кылбайбыз андай. Ооба. Бардык нерсенин эмеси бар. Анан бул мен дагы эсиме келген маалыматтардан кошумчалап өтөйүн да, катышуучу катары. Бул жанакы 9 бул тайдын энеси Актоноби, жанакы атактуу 9 кайрык деген аттын кызы дешчи эле. Мына эмелер Улашабалар туурабы? Мен Улашабанын үйүнө да баргам да. Тура. Ошол Актонобинин баласы бул. Баласы. Жакшы экен. Бул ошондо Улаш тайдын атасы кайсы болуп калат? Министр Мунашевдин жерди атынын баласы болуп калат. Атасы ошол ат болгон эми. Азыр эми жашы канча тайдын? Жашы калдатай. 1 жаштан өтүп калыптыр да? Өтүп калды. Эми бизге кичине тыйын керек болуп аткан үчүн гана сатууга деп чыгарайын эме кылдым. Өткөндө ат чыгарып саттым үчүн керек кичине сторека кылып аттык эле. Зарычылык болуп калып чыгарып саттыбыз. Эми шартка малды ошон үчүн кылат да. Керегиме жаратам деп мен буту колумда бир сыйра тартайын. Ден соолук кандай Улаш? Ден соолугуна баардыгына жок. Эч жеринде майып жок. Бул үйдө болду, тоодо болду, аргыракко? Бул жайлоодо болду ага. Эми азыр тоонун машина өтөс бардык эле. Чөп чар жок, бул аргырак келди мен. Ооба, мойну бели да узун, көзү да чекир, өзгөчө бир. Атактуу чекирге ашып келди деп турат экенбиз да, Кудай кааласа. Бою да бийик экен, мындай. Ооба. Кунанга чамалуу эле барбайбы? Мойну да узун. Немесине барып калат, бул дагы өзү калдатай болгону. Эми жанагы азыр канча болду жайлоодон келгенине? Жетекке, кароого кандай экен? Кароого бардыгына жоош ага, жоош, жетелеп жүрө бересин. Эме болбой. Жайлоодон келгенине 2-3 күн эле болду бизге. Төштөр эле болду эле. Төштөрүн дагы көрсөтөйүн. Туяктары да мына кара туяк, тик туяктайбы? Бастырчы нары жетелеп. Сери да жанагындай азыртан эле бийик экен сери. Атактуу маршал үйүрдөн Чекиртай, Актумшук деп койсоңор болот кличкасына. Суагай, мойну да узун, бели да узун, жакшы экен достор. Маалыматын угуп атасыздар достор. Ушул тайдын маалыматы ушундай болуп атат.
Бул баасы кандай болот булар? Эми баасын жакын эле коебуз, эми ушу сарыкчылык үчүн 200 000 деп эле коем. 200 000 кеми бар. Ооба, кем бар, сүйлөшөбүз ака. Өзү да келгенде деле жакшы эле пулга келгенби? Өзү деле чоң пусумага келген ака, өзү тандап талаш болуп атып келгенбиз аябай. Талашканы бирлеринен келгенбиз. Мынакей достор, Сарыкчылык үчүн ичине сатууга чыгарайлы деп чечтик. Мына достор, бул ашаган Актаноо бээсинин баласы. Мен бул бээнин дагы, бунун энесин дагы сүрөтүн коем, атасын да сүрөтүн коем. Былтыр келгендеги сүрөттөрүн да коебуз, кулун кезиндеги. Жакса, тай жакса, экранга чалып байланышып, дагы да маалыматын алсаңыздар болот. Атактуу Жалал Абадтын Нукуранак кыргыз жылкылары күжүрмөн Жалал Абадтын аттарынан ат кыламын дей тургандар болсо, мына жаштайынан 1 жаштай, калтатай, жабагы деп коет. Ар жерде аркылуу айтат. Эми мен түшүнүктүү аркылуу эле 1 жаш деп айта берейин. Бардыгына 1 жаш 3-4 айлык дейм, Экранга номерди жазам достор. Ошол номер аркылуу бул жигитке байланышып сүйлөшсөңүздөр болот.